Assalamu alaikum, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз мына бүгүн Баткен шаарынан Лейлекти көздөй сапар алдык. Сиздерге бул чыгарылышта кайрымдуулук боюнча маалымат беребиз. Атайын Россия өлкөсүндө Якутияда иштеп жүргөн биздин мекендештер, бир туугандар Баткендеги апрель айында болгон согуш учуруна жабык таткандарга атайын жардам алып келдир. Андыктан биздин чыгарылышты күзөтүп туруңуздар. Сиздерге 1-2 серия кылып ушул жардамды өз дарегине жеткирүүнү биздин каналдан көрсөтөбүз. Биз мына чогуу кетип жатабыз. Атайын алып келген, жардам алып келген акелер менен биргебиз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ва алейкум ассалам. Баткенге жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдык. Кыйналбай келдиңиздер. Жакшы. Мына эме биздин Баткен обласы Тажикстан менен граница болгонуна байланыштуу ушул күнгө чейин такталбай келген чегара маселеси апрель айында ушундай бир жанжалга алып келди. Кудай бир сактап тез эле биздин бийликтин жакшы чара көргөн негизинде токтоп калды. Сиздер атайын ошол Россиядан жардам алып келипсиздер да? Кайсы жерден? Якутия беле? Биз сиздан да. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Якутия жергесинен келдик. Якутск шаарынын город Мирный деген шаарынан келдик. Мирный деген шаарынан келип, ушу кайдыгер карабастан биздин ушул бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн бир туугандарыбыз, жердештерибиз колунан келишинче азбы көппү ушу колунан келишинче өздөрүнүн салымын кошуп, ушу жардам берейли жабыркаган адамдарга деп колдорунан келген жардамды берди, бизден суранышты, ушуну апарып аманатты именно ошо жабыркаган адамдарга берип келгиле деп. Ошонун негизинде биз бүгүн ушу Баткен областынын ушу баягы согуш болгон жерге ушу Максат айылы өкмөтүнө барып, ошол жерге жабыркагандарга ушу Якутскийден келген жардамды, акчалай жардамды берип коелу деп жолго чыктык. Кудай буйрса азыр биз келдик, Баткен шаарына келдик. Мына тез кабар менен байланышып, Максут деген жигит менен байланыштык. Баары жакшы. Мындан ары да бизди алып баратат ошол жерге. Биз ушу Мирный жерден мына ийиним Эмирбек менен келдик. Ушу аманатты жеткизип коелу деп келдик. Кудай буйрса, Кудайым насип этсе, бүгүн кечке чейин бергени аракет кылабыз. Мирный шаарындагы биздин жамаат, жердештер, силердин ушу бергениңиздерди бүгүн жеткизгенге аракет кылабыз. Ошо бир Мирный шаарында дагы мечитте жамаат бар. Ушу Айталаң ажы, Асилбек ажы, Абдысатар, Абдыкадыр деген ушулар аябай жардам беришти. Андан сырткары дагы аксакалдарыбыз бар. Силерге дагы рахмат. Аябай чоң кайдыгер карабай мында колуңардан келген жардамды берип атасыздар. Кудай буйрса биз бүгүн жеткиргенге аракет кылабыз. Алла разы болсун сизерге. Мына Кудай кааласа бүгүн мына 15 июнь биз жолго сапар алдык Лейлекке, ошол Максат айылына. Атайын ошол келген жардамды өз дарегине жеткиребиз, Кудай буйрса. Андыктан күзөтүп туруңуздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, туугандар, биз Лейлек району Исфана шаарына келип калдык. Караңыздар, кооздукту. Кыргыздын жери ушундай кооз жер. Абасы таза. Лейлек жери Кыргызстанда эң кооз жерлердин бири. Туристтерди тарта турган, биз сыймыктана турган жер. Ушул сиздер көрүп турган шаар Исфана шаарына баратабыз. Коноктор менен бирге келатабыз. Кандай келдиңиздер? Жакшы. Аллага миң мерте шүгүр, жакшы. Мына Кудайым баарыбызга ак жол берсин. 1 саат мурун Баткен шаарынан чыктык эле. Максут инибиз менен. Максут инибиз бизди алып келип жатат. Ошол жака көрсөткөнү бардык жерде
баары жакшы. 1 саат мурун чыктык эле, мына баары жакшы. Исфана шаарына кирип келип калдык. Жолдо баарын көрдүк деңиз да? Жолдо баарын көрдүк, жакшы. Аз болсо дагы ошо Баткен шаарындагы туугандар менен дагы сүйлөштүк. Аябай жакшы, меймандос, жакшы жер экен, элдери жакшы экен. Ылайым Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, улуңчтары баары. Азыр ушу жакшы Главныйды көрдүңүздөр да жолго. Кудай буйрса, ошол жерге барып, жумуштарыбызды бүтүргөнгө кечке чейин аракет кылабыз. Баары жакшы буйрса. Биз мына Алтынбек менен туугандар менен бирге жолдо келип, Головнойго келдик, суу бөлүштүрүүчү жерге 4 күн суу тактаган үчүн көрдүңүздөр. Негизи жанжалдын келип чыгыш себеби ошол Головнойдон болгон да. Ал жерге азыр биз келе жатып ошол жерлерге кирип көрүп келдик, кай жерден башталганын бизге көрсөтүп, бардыгы кандай башталган, кайсы жерде башталган бардыгын көрсөтүп бере жатат. Мынакей туугандар, Исфана шаары дал ушул жерден башталат экен. Биз мындан ары Кудай буйрса Максат айылын көздөп баратабыз. Дагы 50 километр жол жүрсөк, Кудай буйрса ошол биздин баатыр калкыбыз жашаган, баатыр элдер жашаган Максат айылына Кудай буйрса барабыз. Мына кооздукту караңыздар, туугандар. Исхак Разаков атабыз ушул жерде өскөн жер, Лейлек жери. Кыргызстанга өзүнүн чыгаан уулдарын тарбиялаган район катары таанымал. Андан сырткары спорт тармагында Лейлек күрөшү дагы ушул биздин лейлектик туугандар, балбандар тарабынан Кыргызстанга таанылган. Ушул жер Исфана. Назар салып туруңуздар, биз Максат айылына барып, Кудай буйрса, өзүбүз алып кетип жаткан ушул кайрымдуулук акчасыны муктаждарга сөз түрдө жеткирип беребиз. Биз Максат айылына келдик. Но ушул жанжалдандан ушул Максат айылындагы мектеп толук кандуу күйүп кетип, жарак сабалга келген. Коноктор бул жерде. Кандайсыз, жакшы келдиңиздерби? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдык, мына көрдүңүздөр ушундай. Кудай буйрса биз мына Максат айылына кирип келдик. Кирип келип эле мына биринчи ушул мектепти көрүп, аябай жаныбыз кейип. Айла жок, ушул жобордош жердештерибизге жардам бергени келдик. Колубуздан келишинче Якутиянын город Мирный шаарына келдик. Ошо аз-маз ушу кызларга жардам берейли, акчалай жардам берейли деп, аз болсо дагы ушу алыбыз жеткенче келдик. Ушуларды таркатканда азыр турабыз. Кудай буйрса азыр таркатабыз болушунча. Кечке Кудай буйрса. Бул мектеп толук күйүп кетти, караңыздар. Мектеп күйүп кетти. Бул жерде аябай катуу болуп тур. Көрүп атабыз. Азыр ушул жаныбызда палаткаларда жашап атышат. Жаныбызда чатырларда жашап атыптыр убактылуу. Ошолорго да барып учурайбыз. Мына Максат айылына чыкканда эле баягы жерден окопторду көрдүк, казылган, кандай даярдалган алар, алдын ала казылган окопторду көрдүк. Кандай эмне максатта кылышканын көрдүк. Аябай эле катуу даярданышкан экен. Биздикилер билген эмес го чамасы. Мынакей көрдүңүздөр, биз Баткенден чыгып, ошо Жалал-Абадтан келген, Якутиядан келген, жардамды алып келген коноктор менен келдик ушул жерге. Азыр биз бул жерде айыл башчысына жолугуп туруп, жабыр таткан үй бүлөлөргө алып келген жардамды
Кудай буйрса таратабыз. Кийинки чыгарылыштан көрөсүздөр, урматтуу көрүүчүлөр.